массалык маалымат каражаттарындагы жагдай боюнча жана айтылгандай Айданбек Акматовго беребиз сөздү. Кийин Исмаил Сакчы. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу төгөрөк үстөлдүн катышуучулары, урматтуу Атакан Кипсанбаевич. Жарандарыбыздын төрөлүгүндөн баштап ажыратылгыс эң жогорку баалуулуктары, укуктары жана эркиндиктерин бүгүн атайын ошо көңүл буруп, кандай сакталып атат, сакталбай атат дегенди карап, биздин партиянын өкүлдөрүн чакырганыңызга мен терең ыраазычылык, партиянын атынан Азаттык партиясынан ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Сөздү айтардан мурун баарыңарга кайрылып коеюн. Эгерде менин сөзүм азыркы сөзүм президенттин тегерегине байланыштуу болсо, же бийликке байланыштуу болсо, ойлобогула Исаков атайын бүгүнкү президентти мындай ошого домот коюп атат деген сөз болбосун. Мен бүгүнкү фактыларды айтып, кандай кемчиликтер мыйзам шегинде бекитилип калганын айтып туруп, эч кандай чара көрүүлөрүн көрсөтүп берейин деген үмүттө ошол сөздөр чыгып кетет. Мынау Конституциянын 66-чы беренесинин 3-чү пунктуна ылайык президент адамдардын эркиндиктеринин жана укуктарынын кепилдиги деп жазылган. Баарыбыз билебиз. Эгерде ошо кепилдик болгон адам кепилдик милдетин аткарбаса, мыйзам чегинде кандай жоопко тартылыш керек? Кайсы мыйзамда бекитилген? Ким ошого көңүл бурду? Мен барын карап көрсөм, азыркы кылмыш жаза кодексинде бир гана кызматтык адамдарга ошондой статья коюлган, бул шалакылык. Шалакылык деген эмне экенин окуп берейин. Бул 348-чи беренеде бекитилген. Шалакылык, башкача айтканда, кызмат адамынын өз милдеттерин жеңил ойлуулуктун же этиясыздыктан улам аткарбашы же талаптагыдай эмес аткаруусу. Эгерде этиясыздыктан олуттуу залал келтирсе, статья колдонот. Президентке ушундай күнөө кое алабы бирөө? Же коюлабы? Бир жагынан уят болот ушундайды коюш. Экинчиден эч ким кое албайт. Демек, мен муну эмнеге айттым? Демек, биз бүгүн конституциялык норма менен ошо кепилдик болгон адамга кайдыгер мамиле кылганга шарт түзүп бердик. Түшүнүп атасыңарбы? Кепилдик болгон адамга биз кайдыгер мамиле билет, жоопко тартылбайт. Буну колдонбойт. Биринчи. Эми ушул жерде Азаттык партия менен бүтүн Кыргызстан өткөрүп аткандыктан мен эки партиянын мисалында гана мындай чуулгандык негизинде жанакылардын барын далилдеп, анан калгандарын айтайын. Биринчи, биздин партиянын өкүлү Бакыт Калмаматовду 22 декабрда 2021-жылы анын конституциялык укуктарын одоно бузуу жол менен УКМК тарабынан аэропорттон кармалды. Баарыңар билесиңер. Ошол учурда ал депутаттыкка талапкер статусуна ээ болгон. Аны кармаш, мына жерде соттор отурат, юристтер отурат. БШКнын уруксаты менен кармаш керек болчу. Тилекке каршы 1 май соту, урматтуу жогорку соттун төрагасы, 1 май районунун соту ушуларды билип туруп же билбей туруп мыйзамдын, конституциянын өзүнүн 94-чү бересин бекитилген сот адилеттүүлүгүн адилетсиздикке айлантып туруп, аны кармоого уруксат берип отургузуп коюшту. Мына бүгүн ошо сот жүрөт. Балдарын тарбиялап атат. Жүрөт, мен адилеттүү сот чечим чыгарам деп. Айлык алып атат мамлекеттин эсебинен. Экинчи мисал, бүтүн Кыргызстан партиясынын мисалында. Оразайым Нарматова Конституциянын 79-чу беренесинин 2-чи пунктуна ылайык кайсы учурда депутаттык мөөнөт токтотулары так жазылса дагы 10 пункт жазылган. 20 январда Борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн полномочиясына кирбеген асмандан алган норманы колдонуп тодун жокко чыгарды. Ошонун диплому соттун чечими менен жокко чыгарылган жок да. Ошентип укуктук маңкурттукту бүткүл дүйнөгө көргөздү. Ошентип Кыргызстанда БШК конституциялык норманы четке кагат экен деп
бүткүл дүйнөлүк коомдун оозун каяка каратты? Өзгөнгө каратты. Урматтуу төгөрөк үстөлдүн катышуучулары, Конституциянын жана адам укуктарынын эркиндиктерин кепилдиги болгон адам кепилдик боло албаса, Жогорку Кеңештин комитеттери мыйзамды көзөмөлдөй турган орган аны көзөмөлдөй албаса, токтот, бул туура эмес, мынакай чечим деп туруп. Көзөмөл орган прокуратура көзөмөлдөй албаса, биздин кабинет министри, анын конституциялык укугу, мен окуп берейин, кээ бирлери ушуну билбейт. Кабинет министринин 91-чи Конституциянын беренесинин 1-чи пунктунун 1-чи подпунктунда жазылган. Кабинет министри Конституциянын 1-чи пунктта кетет. Конституциянын жана мыйзамдардын аткарылышын камсыз кылат деп. Анысы камсыз кылбаса, сот бийлиги өзүнүн конституциялык милдетин тебелеп, ыргытып туруп, сот адилеттүүлүгүн жүзөгө ашырбаса, мына 5 мамлекеттик органды санап бердим. Бири да ашырбаса, каяктагы адамдардын укуктары, урматтуу төгөрөк үстөлдүн катышуучулары, каяктагы эркиндиктер болчу сөз болуп атат. Болбойт да, бешөөнү жок дегенде бирөө аткарып койгон жок. Мына биз кандай ошон үчүн Чолпон Идимовна жанакына айтты, биздин канчанчы орунга келгенибизди. Мына ошонун кесепеттен келип атпайлыкпы? Ошонун кесепеттен ылды, парашюттан ылды түшүп атпайлыкпы? Жерге эмес, ямага. Эмне үчүн ушундай акыбал? Тамыры эмнеде? Эң негизги себеп тамыры. Биздин Конституцияда бийлик бутактарынын түзүлүшүндөгү өтө маанилүү принцип камтылган эмес. Ал бийлик бутактарынын карансыздыгы жана тең салмактуулугу. Нормалар менен президент жетектеген аткаруу бийлиги ушул эки бийлик бутактарынын үстүнөн жанагы атка эки эрди коюп минген адамдай болуп калган да, үстүн минип алган. Анан кантип түз жүрөбүз? Баары кыйшайса, кантип алыска барабыз? Бул эң чоң кемчилик. Экинчиден, жарандык коомдордун ролу төмөндөдө. Мына азыр Чолпон Идимовна ал жөнүндө айтып кетти, мен кайталабай эле коеюн. Жарандык коомдун. Үчүнчү, төртүнчү бийлик деп аталган массалык маалымат каражаттар бүгүнкү күндө кысымга алууда. Урматтуу төгөрөк үстөлдүн катышуучулары, жарандык коом айтпаса, биздин төртүнчү бийлигибиз жазбаса кемчиликтерди, көрсөтпөсө жолдорун, каяктагы ким аткарат аларды? Ким билет? Мына эң чоң кемчилик Кыргызстанда бүгүн ушулар түзүлгөн. Эми биз ушуларга көңүл бурушубуз керек да. Мен жана башында айтканым ушудан болчу. Була силер түшүнөсүңөр, урматтуу бүгүнкү отуруштун жыйындын катышуучулары. Эми эмне кылуу керек? Биринчи, албетте жарандардын укуктары жана эркиндиктеринин кымтыксыз аткарылышын кепилдик болгон президент кепилдик болуш керек. Жанакы 5 бийлик бутактары өздөрүнүн милдеттерин кымтыксыз Конституциянын мыйзамдын негизинде аткарыш керек. Ошондо гана жылыш болуш ыктымал. Экинчи, аткаруу бийлигин жүзөгө ашырган президент Жогорку Кеңеш жана сот бийликтеринин көз карансыздыгын, тең салмактуулугун бир бийлик бутагынан башка бийлик бутагына үстөмдүк кылышын жокко чыгарышы норма киргизиш керек. Ансыз эч нерсе болбойт. Кандай айтпайлык, кандай сөз айтпайлык, мунсуз болбой, себеби дегенде бирөө баарынын үстүнө минип алган, баарынын көзүн карайт, анан кийин жанакыда бола берет. Муну эч ким токтото албайт. Эч ким токтото албайт. Себеби дегенде ушундай система түзүлүп калган. Ал үчүн Жогорку Кеңеш Конституциянын 80-чи беренесине ылайык өздөрүнүн укуктарынан пайдаланып Конституцияга өзгөртүүлөрдү жана толуктарды тез арада киргизиш керек. Бул укук бир гана Жогорку Кеңешке берилген, эгерде Конституцияны жакшылап карасаңар. Анан башка жол жок. Экинчи, үчүнчү кандай жол? Конституциянын 66-чы беренесинин 3-чү пунктуна ылайык президент адам укуктары жана эркиндиктери бузулууда чара көрбөгөн учурларда анын жоопкерчилигин күчөтүү нормасы мыйзамга киргизиш керек. Мына именно ошо норманы ошондо айтат, мына жерде жазылып калган экен. Мен кепилдик боло албасам мынандай жабапка тартылат экем.
Жоқ дегенде елдер маған мындай сөздерді айтады екен. Мен бұл жақты ояқ бұяқты қарайыншы деген адамда қандайдыр бір сезім болады. Қорқу сезімі болады, уялу сезімі болады, намыстану сезімі болады. Ошоны киргизиш керек. Төртүнчү, жарандык коомдордун ролун жогорулатуу. Мына мен угуп калдым, бір депутат. Айтпай эле коеюн, айтыптыр. Буларга агент деген кличка берелик деп. Байнанайын, кличка бергиле, анан не болосуңар? Экинчи жанакы укуймкалар келиптир, сен ошондой кличкалар экенсиң деп туруп, мынтип кулагынан тартып, оозун баса берет. Аларды бериш керек эмес, алардын ролун көтөрүш керек. Айтыш үчүн, көргөзүш үчүн, көзүнө сайып туруш үчүн. Биз ошолорду колдогондогунан ачык коом түзөбүз да. Ошону менен бирге массалык маалымат каражаттарын эркиндигин камсыз кылып бериш керек. Кысуу кереги жок. Эгер алар жазбаса, жана башында айткандай. Мына ошондо гана бизде кичинекей жылыш болушу ыктымал. Андан башка. Бешинчи. Орустарда жакшы сөз бар. Безнаказанность порождает преступление деген. Ошондуктан Бакыт Калмаматов менен Оразайым Нарматовдун иштери боюнча мыйзамсыз кармаган УКМКнын кызмат адамдарын мыйзамсыз санкция берген сотко, Биринчи Майыр районунун сотун конституциянын нормаларын одоно бузуп чектен чыккан БШКнын төрайымын, анын мүчөлөрүн жана конституциянын жана мыйзамдардын аткарышын камсыз кылбаган кабинет министринин төрагасын жана тиешелүү прокурорлордун бардыгын жоопко тартууга бүгүн мен суранам, ушул төгөрөк столдун чечимине киргизип коюңуздарды. Мына ошондо гана урматтуу төгөрөк столдун катышуулары, биз адам укуктарын сактаганга, ажыраттылгыс укуктарын сактаганга мыйзамдын чегизинде системный түрдө шарт түзүп беребиз. Эгер ушуларды жасабасак, айтканыбыз ишке ашпайт, дагы эле кыйкырып жүрө беребиз, дагы эле каалагандардан кулактарын апарып, мына Калмаматовду камаганда мындайда эми кечирим сурасын бийликтин өкүлдөрү. Бул жанагы малды апарып туруп бир корого киргизип койгондой да, ошол туруп тур дегендей. Байнандай болбойт да. Мыйзамдар турса, бардыгы жазылса. Эми мына эки гана маселени айттым. Чуулган өзүмүн партиямдын ичинен бүгүн бүтүн Кыргызстан башкага тийбей. Мына ошондо гана урматтуу төгөрөк столдун катышуулары, рахмат. Мен абдан ыраазымын Атакан Сабай ушул маселени көтөргөнүңүзгө. Биз алдыга жылганга мүмкүнчүлүк алат. Барыңыздарга чоң рахмат укканыңарга. Мен ийгилик, ден соолук каалайм. Бирок экинчи маселеде 2 мүнөткө мага сөз берип коесуңар. Рахмат.